Yoon Suk Yeol чукул жыйын өткөрүп, андан соң ага каршы импичмент жарыяны жүргүзүү аракетинен улам бийликтин жөндөмсүз болуп калуу коркунучу бар экенин жарыялады. Түндүк Кореяны колдогон күчтөрдү тазалоо жана либералдык конституциялык түзүлүштү сактоо үчүн аскердик абал киргизилгенин жарыялайм, деген президенттин билдирүүсүндө Yonhap агенттиги жазды. Учурда эмне белгилүү, өлкөнүн коргоо министрлиги бардык аскердик бөлүктөрдүн командирлерине күжүрмөн даярдыкты жогорулатууга буйрук берди. Парламенттин кире бериши тосулуп, депутаттардын да чирүүсүнө тыюу салынган. Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги Корея Республикасында аскердик абал жарыяланганына байланыштуу маалыматтык билдирүү таратты. Ага ылайык министрлик Кореянын аймагында жүргөн кер жарандарына тынчтыкты сактап сак болууга жана өтө зарыл болбосо жашаган жеринен чыкпоону катуу сунуштайт. Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн жергиликтүү бийликтин көрсөтмөлөрүн так аткарып, ар кандай коомдук иш-чараларга, өзгөчө саясий мүнөздөгү иш-чараларга катышуудан алыс болуңуз. Тышкы иштер министрлиги кырдаалдын өнүгүшүнө кылдат көз салууда. Кыргызстандын Сеулдагы элчилиги Корея Республикасына тиешелүү органдары менен дайыма байланышта. Өзгөчө кырдаал болгон учурда дароо +82 10 97 98 09 51 телефон номери аркылуу элчиликке кайрылыңыз, деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, күн мурун Түштүк Кореянын президенти Yoon Suk Yeol өзүнүн телекайрылуусунда өлкөдө аскердик абал жарыялаган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мадумаров саткан. Прекратите ушуну. Мен калп айткан жокмун. Ратификациясын Мадумаров жасап берген. Көлдү каркыраны. Эмне деген жер кетип калды? Анан эле Мадумаров, билгениңер эле Мадумаров, эмне гана болуп иштеген жок. Спикер болду, госсекретарь болду, министр болду, вице-премьер болду. Ушу болуппу? Келгенибиз ушу да. Совбез болду. Ушу да келгенибиз. Каркыраны саткан үчүн Мадумаров жооп бериш керек. Жооп бериш керек. Ошол киши саттырган. Ошол мезгилден бери айтып келатканда бери 10 жашар балдар 20га чыкты. 20дагы балдар 30га чыкты. 30га чыкты. Ооба. Ар 5 жыл сайын айта берип айланайындар. Тиешең болгон болсо билгениңди кылып албайсыңбы? Жо сиз экөөбүз бир каркырага барып келбейлиби? Бир тартып келбейлиби ушул? Барып келгендердин баары бар. Биз 100 миң, жаңылышпасам 80 миң нускада момундай китепче кылып чыгардык. Окубайт. Ушул боюнчабы? Ооба. Окубайт. Окугандар тымпыйбайт. Эч качан жеке киши, жеке инсан. Мен 1000 жолу какшап айттым. Мен өзүмдүн колум менен курган үйүмдү да сата албайм мен. Мен өзүмдүн үйүмдү сата албайм. Аялыңыздын рухсаты жок. Рухсаты жок. И 16 жашкадан жогору өткөн балдарың чогуу жашап атса алардын да рухсаты керек. Анан кантип жерди бересиң? Чубак ажы Раматылык айтпады беле? Кан какшап айтпады, айланайындар. Эми карасаңыз, Чубак ажы айттылар, күйүп кетти да, түтөп кетти. Өзбекстан, Казакстан, Россия аларды чакыра берчү го. Бизге насаат айтып бериңиз деп. Мен дейт Өзбекстанга барсам дейт, бул турат, YouTube'ду карасаңар турат Чубак ажы. Казакстанга барсам дейт, аябай чоң мечитте ел аябай батпай калган дейт, аянттарына да толуп калган дейт.
Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып берсең, 0554 00 7084 эмбак номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ошол жерде кыйкырышып атат дейт. Назарбаевдин канында кыргыздын каны бар. Казактын жерин кыргызга берип жиберди деп кыйкырышып атат дейт. Алар тарап мынтип айтып атат. Биз тарап бул саясат. Бул болгону саясаттагы бир саясат. Кудай жалгап бир дүкөн менчиктештирбесе, же бир өтүк оңдоочу жай менчиктештирбесе, Кудай жалгап бир мамлекеттен бир моундай бир калем албасам, акыры бирдеме деп табыш керек го. Кандай дейсиз? Бирдемесин таап, Цезарь жанагы Египетти каратып алып келатканда айтат го. Цезарь сен жөнүндө аябай жаман сөздөр тарап кетти десе, демек мен аябай туура жашоодо бараткан экенмин депчи. Ошол сыяктуу не деп кыйкырса ошол деп кыйкырсын. Тарых бар. Сталиндин сөзү менен аяктайлыбы? Мен кеткенден кийин дейт Сталин, менин мүрзөмө ар кандай шыпырындыларды алып келип төгөт. Бирок улуу тарыхтын шамалы учуруп баарын ордуна коет деген. тазалап берет. Баарын тазалап кетет деген. Биз Россиядан айырмаланып башкачабыз. Төкпөйт Кыргызда. Кыргызда ушу киши өтүптүр деген күндөн баштап аны не деген инсан экен деген ошондо айтып баштайт. Туура. Станислав Говорухин сиздин кесиптешиңиз. Эч качан туулган күнүн белгилеген эмес. Юбилейин да белгилеген эмес. Ана муну 70 жылдыгын белгилеп атканда баарын топтосо, менимче ким бирөө ушу сураганда, сен эч качан белгилечү эмес эле, эмнеге белгилеп атасың десе, азыр ар бириңерге сөз бергенде мени мактайсыңар дейт. Ошону мен гробко жаткыча айткылачы, себеп гробто жатканда укпай калам. Эсиңиздеби? Ооба. Ошол сыяктуубуз да, биз ушундай элбиз да тилекке каршы. Туура. Мына кече мейли муну тереңдетпей эле коелу, ал үчүн көбүрөөк убакыт керек болуп калат түшүндүргө. Мен ойлойм, биз дагы сүйлөшөбүз деп. Аллах насип кылса, буюрса. Рахмат чоң. Ийгилик болсун.